Бул эне санаа менен орну чогуу көтөрүп турган убага. Бир жагынан жолдошу, кызы жана баласынан ажыраса, экинчи жагынан аты жаман оору менен кармашып келет. Каарманыбыздын оң көзү такыр эле көрбөй калган. Азыркы тапта сол көзүнүн көрүүсү да начарлап, операцияга муктаж. Ал учурда 250 000 сом акча керектелет. Бирок 4 000 сом пенсия алып жашаган эне андай суммадагы акчаны кайдан табаарын билбей турат. 30 жылдан ашык сахна диабет менен оор, сахна диабет ушинтип ала берет экен да, анан кичине эле начарлап барыштаганда өзүм алдын алып Бокомбай глазнойго барганда, барсам анан сразу операция жасайбыз деди, бул деди эле, анан ошо оң көзүмдө жасаган эле жаап коюшту да, акыркы ошо зачатканын кан тамырын кесип алышыптыр. Азыр 4,5 000 пенсия алам, азыр кичине да ошол жетишөдүм, продуктыма кыздар кичине калат. Азыр 4,5 000 айтып атам, жумасына 3 жолу барам, 1,5 000 кетип атат. 1400, 1300 кээде таксилерге да апа жолдо түшөрүңүз дегенде ошондо так 1,5 000 акчам эмеле кетет. Жолума жетпей, мына азыр ушул тапта могу көзүмө капыт этип аткан дары, могу дары эле 980 сом калат. Бул 11 күнгө жетип калат. А муну капыт эттирбей, кээде акчам жок албай калсам, кан уюп калат, тромб пайда болуп, демеле башым кошо ооруп, эчтеке эмете озондо эле жатып калат. Анан ошо врачтар айтып атат, рисковать этип метеле, пока не поздно, а то мынтип отурса дагы тромб пайда, мээге да чаап кетиши мүмкүн дейт. Бул көзүмдү дагы классташтарым, бет туугандарым кичине кайметип, бул көзүмдү полный нефть алып салды. А то оорутчу да, аябай оорутуп, жөн эле бир баштаганда могу өрөөнү башын өтө, анан муну безжизненный орган деп нефть алып салды да. Эми бул көзүңүз такыр көрбөй калса эметесиз деп эле. Ошон үчүн эле кайрылып аткам, болбосо менден деле начарлар бар, Кудайга шүгүр деп эле жашап келаткам. Срочно деп атат да, срочно уже 1 айдан бери какшап атам. Жок дегенде 50 000 тапкыла, калганын шашпай бересиңер деп атат. 50 000 кайдан табылат эле. Кыздарым деле кичине эмеден жардамдашат. Бунун мамасы ошо тыйын кичине продуктардан алып келип беришет, бирок ошо 220 000 да азыр үй бүлөсү бар да алардын деле. Ошого эле кайрылдым, болбосо 30 жылдан бери оору менен ашказанымда да язва алып урушуп эле келатам. Эптеп тияка бияка эметем. Өзүмдүн жалгыз иним бар эле көлдө, 11 туугандан ошо 5 эркек, 1 туугандан эч ким калган жок. Жалгыз иним Аксуда травматолог иштечү, ошол аябай жардамдашчу. Ал да 51 жашында операцияны жасап, бир балага инсульттан калып калды. Ал эми бул тамдын ижара акысын кызы төлөп турат. 2 бөлмөлүү квартиранын бир бөлмөсүндө башка адамдар да жашайт. Азыркы тапта Эркинкүл Жумабаеваны 6 жаштагы небереси карайт. Ал небересин ээрчитип алып, дарыканаларга, шыпааканаларга барып, дары-дармек сатып алып келет. Үй бүлө мүчөлөрүнүн четинен жоготкон эненин бир жагынан оору торса, экинчи жагынан санаа кыйнайт. 25 жаштагы кызын авто кырсыктан улам жоготкон. Ал эми баласы, жолдошу дагы кырсыктан улам каза болушкан. Жумушунан чыкканда Шведа иштечү. Карабалтада бир эркек, бир кыз бар болчу. Бар да, анан ошол күнү эзелес таксиге отурчу эмес, такси менен эле кетип калчу деп керегине жок акча коротчу. Ошол күнү кандай шайтана кырып, ажалына балдарын аны алып, анан саат 9-да Московскийден такси эметип атса, ошо бир такси келип токтоптур, кийин уктук да, ошо такси эмес экен ал. Кызым да татынакай кыз болчу да, анан ошо өтүп баратканда такси экен десе, анан отурганда таксистпи десе, жок деп, кыз экен, аябай стодо иштеген бала экен. Анан скорость аябай увеличить эткени кийин өзү айтып берди сотто. Байке токтотуңуз, мен түшүп калайын деп, артынан ГАИ кубалаптыр да, түшүп калайын десе, тамашалап коюптур, мен ала качып кетем деп. Мен 2 балам бар деп, ошо ГАИ кубалаганда 2 машинанын ортосуна КамАЗ, анан да бир Volkswagen ортосуна кире качканда ГАИ аябай артынан кубалаптыр да. Анан ошо 2 машинанын аркасынан чыга калганда, тиги 2 машина легкий эле урундушуптур, а тиги барып 3 теректи урундуруп барып, анан акыркысында катуу токтогондо
Kızım жак менен түй бала эчтеке болгон жок. Анан эме кызымдын ичегеси чыгып кетти. Андан бир күтүм тиги соткуту аябай подкупить этишиптир. 4 жылга поселение эле берип коёду. Көрдүк бала. Азыр антип төлөп 3 жыл өтүп. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.